Даректүү тасманын идеясы көп убакыт мурун пайда болгон. Ага карабай өткөн жылы гана Москванын, Ташкенттин, Алматынын архивдик маалыматтарын пайдалануу менен Совет мезгилиндеги окуялардын хроникасынын так маалыматтарын алууга мүмкүн болгон. 10 жыл мурун ошо Кыргызстандын советтик доорун тартайын деген бир ниет бар болчу мендечи. Бирок бир кандайдыр себептер менен буну баштай албай жүргөнбүз. Биринчи сериясы мамлекеттүүлүктүн башатында, экинчи сериясы Кыргызстандын турукташуу мезгили 38 жылдан 50 жылды камтыган. Мына бүгүнкү көрө турган бул Кыргызстандын социалисттик өнүгүү доору. Мындайча айтканда 1950 жылдан 1985 жылы башкача айтканда Исхак Разаков менен Турдак Мусубалиевдин башкаруу мезгилиндеги Кыргызстандын акыбалы. Адам жайдагы сурма комбинаты. Даректүү тасманы жаратууга коомдук ишмер Аскар Салымбеков колдон келген жардамын берди. Меценаттын айтымында тасмада мамлекеттик кызматкерлерге жана өсүп келе жаткан муунга пайдалуу таалим тарбия бере турган арбын маалыматтар камтылган. Биздин салымыбыз ушул элибиз билсин. Көп жанагындай документалдуу нерселерди биз көрө элекпиз, билбейбиз. Мурун архивдерге кирчү эмес. Анан ушу телектин бир өзгөчөлүгү Москвадагы архивдерди, Ташкенттеги, Алматыдагы ошол архивдердин баарын казып келип, ошол серияларды берип атат. Буну деген бүт жаштарыбыз көрүш керек. 10-11 класстарыбыз билсе, жанагы тарыхчыларыбыз билсе, анан элге жеткирсек, бул аябай жакшы өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө дагы баардык нерсеге чоң таасир этчү сериалдар болуп атат. Мен кош, Кажысай, Майлуу. Кинохроника Төлөм Шокеев атындагы Улуттук Кыргыз фильм киностудиясында монтаждалган. Биринчиден бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнө 100 жылдыгы белгилөө боюнча указдын негизинде министрлер кабинетинин иш-чаралар планы негизделген. Ошо иш-чаралар планынын бирден бир пункту катары ошо документалдык тасмаларды чыгаруу болчу. Бул документалдык тасмаларды чыгаруу Кыргыз фильм киностудиясына жүктөлгөн. Куттуктоо сөзүн берип кеткен. Даректүү тасманын бет ачарына Маданият министрлигинин, түрдүү уюмдардын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, ошондой эле жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. Чубак Арзыматулы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.